Москва, Қазақстан границаға чыгабыз. Күндө рейстер бар. Кирди чыкты, до конца кирип чыгабыз. Регистрация просрочка болсо, жасап алып жолго чыгабыз. Выдворение болгондо алып чыгабыз. Базада жок болсо, жардам беребиз. Кара тизмени текшерип жолго чыгабыз. Күндө рейстер бар. Toyota Alphard. Өзүм до конца кирип чыгам. Пересадкасы жок. Эң негизгиси, үйүңүздүн адресиңизден алып кетебиз. Толук маалымат 7 985 060 88 84. Жолугуга даярмын. Маркум Көлбаевдин инеси Жапаров менен Ташиевге кайрылды. Маркум Кремтөбөл Камчы Көлбаевдин бир тууган инеси Жолдошбек Көлбаев апасы Майя Алиевага козголгон кылмыш иши боюнча президент Садыр Жапаровга, УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевге жана Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбаевга кайрылуу жолдоду. Видео кайрылуу адвокат Бактыбек Жумашевдин Facebook баракчасына жарыяланды. Апабыздын оорусуна байланыштуу кайрылуусун сиздерге жөнөтүүгө мажбур болуп жатабыз. Апабыз 76 жашта, өзү инсульт болуп, төшөктөн тура албай жатат. Ошондуктан биз кайрылууга аргасыз болдук. Апабыздын үстүнөн УКМК иш козгоп, азыр Октябрь райондук сотунда каралып жатат. Болгон мүлктөрүбүздү, аталарыбыздан калган неберелерибиз жашап жаткан үйлөрүбүздү конфискациялоо үчүн соттук отурумдар бат өтүп жатат. Апабыздын отуруму үйдө өтүп жатат. Биз эч кандай мамлекеттик жумуштарда иштеген эмеспиз, эч кимге жаманлык кылган эмеспиз. Бизге эч кимден арыздануу түшкөн эмес, деди ал. Жолдошбек Көлбаев ишти адилеттүү карап берүүнү өтүнүп, жоо жайын түшүндүрүп берүү үчүн жеке жолугууларга кызыктар экенин айтты. Коопсуздук кызматы биздин бардык мүлкүбүздү текшерип чыгышты. Эмне менен алек болуп жатканыбыздан бери текшеришти. Биз эч кандай саясатка аралашкан жокпуз. Өзүбүздүн оокатыбызды кылып келе жатабыз. Сиздерден суранат элек, бардыгын мыйзам чегинде карап бериңиздер. Мен дагы сиздер менен жеке жолугушууну каалайт элем, деп кошумчалады ал. Мындан сырткары адвокат Жумашев сот процесси мыйзам бузуулар менен өтүп жатканын билдирди. Майя Алиевага карата мыйзамсыз табылган каражаттарды адалдоо беренеси менен козголгон кылмыш иштин алкагында 13 мүлк боюнча Октябрь райондук сотунда каралууда. Бул иште тергөө жагынан негиз таппай, чампалап эле сотко өткөрүп жиберишти. Мисалы 1998 жылдан бери эле алынып келе жаткан өзүнүн атына катталган мүлктөрдү азыр мыйзамсыз табылган мүлктөр деп жатышат. Айыптуу актысын карап көрсөк, анда Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Маркум Камчы Көлбаевдин 2008 жылдан бери тапкан каражаттары мыйзамсыз болгон деп турат. Анда 2008 жылга чейин Алиеванын тапкан мүлктөрүнүн бул ишке кандай тиешеси бар, деди ал. Ошондой эле адвокат тергөөнүн мүчүлүштүктөрүн жоюу боюнча судья Бегалиевге өтүнүч келтиргенин, ал болсо өтүнүчтөрдү убагында карабай күндөн күнгө катары менен сот процесстерин коюп, бул ишке кызыктар экенин көрсөтүп жатканын кошумчалады. Эске салсак, 4 октябрда УКМК Камчы Көлбаев атайын операция учурунда өлтүрүлгөнүн билдирген. Ошондон бери атайын кызмат ага жана жакындарына таандык делген мүлктөрдү аныктап, мамлекетке кайтаруу иштерин жүргүзүп келет. Булак Супер KG. Ыйлап калчылдап, Камчы Көлбаевдин апасынын соту үйүндө өттү. Маркум Кремтөбөл Камчы Көлбаевдин апасы Майя Алиеванын соттук иши өзү жашаган батирде өттү. Бул тууралуу анын жактоочусу Бактыбек Жумашев видео кайрылуусунда айтты. Анын айтымында Майя Алиеванын учурда абалы оор болуп, үйүндө жатат. Ал сотко бара албагандыктан Октябрь райондук сотунун судьясы Майя Алиеванын батирине барып, көчмө соттук отурум өткөргөн. Судья Бегалиев эч нерсени карабай туруп, Майя Алиеванын үйүнө барып, ошол жерден соттук отурумду өткөрдү. Араң турган орукчан адамды чоң стресске түшүрүштү. Ал колу калтырап, ыйлап, мындайча айтканда, сот процесси эптеп-септеп эле өттү. Бул адамгерчиликке жатпайт да. Сот иши мыйзам талабы менен өтүшү керек. Ошондуктан, урматтуу Садыр Нуркожеевич, биздин укукту сактап беришиңизди суранабыз, деди ал.
Жактоочунун айтымында айыптоо корутундусунда 2008 жылдан 2022 жылга чейин легалдаштыруу мөөнөтү көрсөтүлгөн. Ал эми тизмеде алар 1998 жылы сатып алган мүлктөр дагы бар экенин кошумчалаган. Майя Алиевага кылмыштуу кирешелерди адалдоо беренеси боюнча айып тагылууда. Булак Супер KG. Трамп Зеленскийге Орусия Гитлер менен Наполеонду жеңгенин айтты. AQShнын президенттигине талапкер Дональд Трамп Украинанын президенти Владимир Зеленский менен телефон аркылуу сүйлөшүүсүндө ага Орусия менен согушту токтотуу зарылдыгын айтып, өткөн ири аскердик кагылышууларда Москва дайыма жеңип келгенин эске салган. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Президент Зеленский мага телефон чалды. Анан экөөбүз жакшы сүйлөштүк. Мен бул согушту токтотуу керек дедим. Сиздин алдыңызда аскердик машина турат. Алар Гитлерди талкалап, Наполеонду жеңишкен, деди Трамп Fox News телеканалына берген маегинде. Трамптын айтымында азыркы президент Джо Байден бул согуштун башталышына жол бербеши керек болчу. Мунун болуу ыктымалдыгы нолго барабар болчу. Жана менин убагымда андай болгон жок, деди Трамп. Трамп менен Зеленскийдин телефон чалуусу 19 июлда болгон. Жана Трамп 2021 жылы кызматтан кеткенен бери биринчи ирет сүйлөшүшкөн. Зеленский адилеттүү жана туруктуу тынчтыкка алып келе турган кадамдарды талкуулоо үчүн жеке жолугушууну макулдашканын айтты. AQShнын мурдагы президенти дүйнөгө тынчтык алып келерин жана жаңжалдашкан эки тарап тең зордук зомбулукту токтотуп, гүлдөп өнүгүүгө алып баруучу келишим боюнча макулдашаларын кайталады. Трамп буга чейин Украинадагы согушту тез арада токтото аларын жана бул үчүн 24 саат керек экенин бир нече жолу айткан. Буга чейин Трамптын негизги кеңешчилери ага жаңжалды жөнгө салуу планын сунушташкан. Ал планга ылайык Украина тынчтык сүйлөшүүлөрү башталганда гана көбүрөөк курал алат. Ал эми Орусия диалогдон баш тартса, Киевке колдоо көбөйүү коркунучуна туш болот. Булак Супер KG. Ош шаарында жаңы базардын курулушу башталды. Ош шаарында жаңы муниципалдык базардын курулушу башталды. Бул тууралуу медиадан билдиришти. Маалыматка ылайык Осмонов көчөсүндөгү Мегаполис соода борборунун маңдайында иштин жүрүшүн мэр Бакытбек Жетекенов көрүп чыккан. Учурда курулушту эки нөөмөттө жүргүзүү үчүн электр мамычалары орнотулуп, чубалгылар тартылууда. Курулуш иштерине 15тен ашык катайын техника тартылды. Базарга 4 тараптан жол салынат деп айтылат маалыматта. Ошондой эле бул жерде саудагерлер үчүн бардык түзүлөрү кошумчаланды. Эске салсак, 14 июлда Ак Буурадан ташыган суу базарды кошо каптаган. Кийин жабыртаткан саудагерлер менен кездешкен УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев базар коопсуз жерге көчүрүлөрүн билдирген. Булак Спутник KG. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги тек учактын көл жээгине конгону боюнча түшүндүрмө берди. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы сот тармактарда Ысык көлдүн Чоктал айылында тег учактын көлдүн жээгине конгону боюнча түшүндүрмө берди. Мекеменин маалыматына ылайык 25 июлда инвесторлор Airbus 145 тег учагын Ысык көлдүн инфраструктурасын өнүктүрүүгө багытталган долбоор үчүн ижарага алышкан. Учуу убактысы 5 саат 20 мүнөттү түзгөн. 2024 жылдын 17 июль күнү түзүлгөн келишимдин негизинде учуу убактысынын толук ижара акысы төлөнгөн деп жазылган түшүндүрмөдө. 25 июлда сот тармактарга көлдүн жээгине жакын жерге Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин менчигиндеги тег учактын конуп жатканы тартылган видео тараган. Буга чейин Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин башка тег учагы боюнча коомчулукта талкуу жүргөн 24 июндун кечинде Алазат Нуркожоева жигити Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин ижарага алынган тег учагы менен келип колун сураганы тартылган видеолорду сот тармактагы баракчасына жарыялаган. Бул тууралуу УКМ түшүндүрмө берип, тег учак ижарага берилгенин жана анын акысы толугу менен төлөнгөнүн билдирген. Мекеме тег учактар учпай тура берсе, белгилүү бир мөөнөт өтүп кеткенден кийин учууга жараксыз болуп каларын. H125 Airbus тег учагын саатына 157.662 сомго, H145 Airbus тег учагын саатына 262.770 сом ижарага алса болорун кошумчалаган. Ушул окуядан бир нече күндөн кийин Ноокат районунда сел жүрүп, жайлоодо калып кеткен тургундарды куткаруу иштеринде тег учактын колдонулбаганы да соц тармактарда сынга алынган. Министрлик ошол күнү аба ырайы туруксуз болгонун, эртеси күнү тег учак куткаруу иштерине тартылганын маалымдаган. Булак Азаттык.